Өткөн 2024 жыл Нарын шаары үчүн дагы жемиштүү болду. Салык жыйымдарын чогултуу, өнөр жай өндүрүшүнүн көрсөткүчтөрү дагы жогору. Инвестиция тартуу боюнча аракеттер арымдуу. Чакан калаага тартылган инвестициянын көлөмү 346 миллион сомдон ашкан. 267 жаңы жумушчу ордун түзө алган кичи ишканалар пайда болгон. Курулуш жана калаанын инфратүзүмүн жакшыртуу иштери тынымсыз жүрдү. Бир жыл аралыгында курулуш тармагында 1 миллиард 376 миллион 351 миң сомдук 23 долбоор башталып, айрымдарында жумуштар толук бүткөрүлсө, айрымдарында уланууда. Алып айтсак, 375 орундуу жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Чыгыш чөлкөмүндө 9 кабаттуу көп патирлүү турак үйдүн курулушу башталды. Бир нече мектеп жана бала бакчалардын саркынды суу, жылуулук жеткирүү тутумдары жаңыга алмаштырылды. Ички көчөлөрдүн 11 чакырымына асфальт төшөлдү. 5 көчөгө жаңы тротуар, ирригация тутуму менен кошо салынып, жарыктандырылды. Бир жээк аллеясы жана веложол ишке кирди. Айтпай койгонду айтып атасыз да. Өкөң алым сабак айтып жазып атасың. Интернетти, Facebooктанчы, анан мындай эле, анан тигиндей эле. Мен жакшы көрсөтүп атам, мындай эле болот деп эле. Сиз айтып атасыз, автобустар келгенде биз жок деп. Автобус июнда келип атат. А сиз 17 сентябрда такап атасыз. Жок, бузулганда дедим, окуп көрсөм. Бузулганда эмес. Мэрдин отчетун уккан эл өкүлдөрүнүн алгачкы эле суроосу мамлекеттик насыя менен 66 миллион сомго тендер аркылуу сатылып алынган электробустардын бузулуп калгандыгынын себебин сурашты. Сиз кайсы фирманы айттыңыз? Ошо менен прямой договор түзүп албай тендерге коебуз да. А тендерден билесиз, кыргыздар өмүрү жыргатпайт. Топ көргөзүп койгон токтомдо автобустар тендер аркылуу сатылып алынсын деп. Сиз токтомду бузуп прямой келишимге отурган болсоңуз, эртең эле прокуратура чакырат. Берке, өкмөттүн токтомунда тендер жаптап, сен эмне түз келишим менен алып атасың депчи. Бул бир. Экинчиси, гараж салышыбыз керек туура, бирок гараж салууга акча жок. 10 миллиондон акча керек экен. Бир гараж салганга. Бир маселе сиз айтып коеюн, сиз дагы сууктанып атасыз. Сууктан эмес, бул замканиядан үстүнөн бузулду деп атасыз. Бирок хотя жылуу жерде туруш керек деп атат. Ошо бизде да ойлондук. Бул жерде эмне болот да, сиз токтом буза албай атабыз депчи. Биз бияктан ошондо сиздер кат жиберишиңиз керек болчу. Токтомду өзгөртүп бергиле, момундай бизге выгодный чыгат. Эми ал сиз үчүн токтомду өзгөртүп бербейт. Өкмөттүн токтомун бир шаар үчүн өзгөртпөйт. Мэрдин маалыматына ылайык электробустарды алып келип берген фирманы учурда сотко беришкен. Тийиштүү иштер жүрүп жатыптыр. Өткөн жылы Нарын суу канал ишканасынын казынасына түшчү каражат 1 миллион 806 миң сомго көп жыйналган. Эл өкүлдөрү маалыматка улай Европа өнүктүрүү банкынын Нарын шаарынын таза жана саркынды суу тутумдарын реконструкциялоо долбоорунун биринчи баскычынын жыйынтыгына кызыгышты. Эл өкүлдөрү мындан сырткары жолдордун сапаттуу жасалуусун көзөмөлгө алуу, шаарда мал кармагандар үчүн жайыт маселеси, жугуштуу оорулардын алдын алуу багытындагы суроо сунуштарын узатышты. Лариса Алдыбаева, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.